13 сабагыбыз программалык камсыздоо жана программалык камсыздоонун коопсуздук негиздерине арналган. Негизи коопсуздук негиздери биздин сабактар сериябызда кибер коопсуздук деген өзгөчө серия менен да уланат. Ал жакта бул темаларга албетте кенен токтолгонго аракет кылабыз. Бул сабагыбыздын жүрүшүндө болсо программалык камсыздоонун ичиндеги коопсуздук темаларындагы жалпы түшүнүктөргө токтолгонго аракет кылабыз. Эми коопсуздукту камсыздоодо эки негизги иш аткарылыш керек десек дагы болот. Бул биринчи биздин программалык камсыздоонун ирээттүү жана дайым иштеп туруусун камсыздоо. Бул эми бузулушун алдын алуу десек дагы болот. Анткени программалык камсыздоо биз каалагандай иштебей калышы мүмкүн, бузулуп калышы мүмкүн. Башкача айтканда, мунун алдын алуу ушул программалык камсыздоонун коопсуздугун камсыздоого кирет десек болот. Анан экинчиси дагы абдан маанилүү, анткени көбүнесе программалык камсыздоолордун ичинде биз маалымат иштетебиз. Ал маалыматтардын албетте ар кандай түрлөрү болушу мүмкүн. Приваттык, жеке адамдарга таандык маалыматтар болушу мүмкүн, бирок акыркы мезгилдерде өзгөчө финансылык иштерди дагы программалык камсыздоолор аркылуу жүргүзөбүз. Баарыңыздардын эле чөнтөк телефонуңуздарда сөзсүз түрдө бир банкка тиешелүү өзүңүздүн жеке эсебиңизди жүргүзгөн программалык камсыздоолор бардыр. Акыркы мезгилдерде эми бул стандартка айланып калды. Ошол жеке эсептериңизди, коммуналдык иштериңизди, мобилдик телефонуңузга бирдиктерди, ошол айлык төлөмдөрдү жүргүзгөн иштерди көбүнесе мобилдик колдомолор аркылуу жүргүзүп калдык. Бул эми ошол жакта сизге таандык маалымат бир жерде камтылган. Андан тышкары сиздин ошол сизге тиешелүү каражаттардын көлөмүнүн жана ошол каражаттардын жүрүшү тууралуу маалыматтар да камтылган. Албетте бул маалыматтар башка керексиз, тийишсиз же болбосо бул маалыматты башка түрдүү колдонгонго ыктымал болгон адамдар тарабынан көрүлүшүн каалабайсыз. Андыктан ушул жаатта коопсуздукту камсыздоо эки негизги блоктон турат деп баса белгилеп кетелик. Биринчиси ушул программалык камсыздоонун дайым иштеп туруусун камсыздоо, бузулушун алдын алуу, анан ошонун ичиндеги иштетилген маалыматтын камын көрүү. Бул эки негизги иш. Эми бузулушунан баштайлык дегенде, программалык камсыздоонун бузулушун эки түрдүү себеби болушу мүмкүн. Биринчиси бул эми программалык аппараттарда кандайдыр бир катачылык болуп калышы мүмкүн. Эми бул көбүнесе биздин программалык камсыздоолор темасы болгон үчүн сабагыбыздын тышында ал компьютердин өзү бузулуп калышы мүмкүн, сервердин өзү бузулуп калышы мүмкүн, сервердин ичиндеги кандайдыр бир жабдык өзүнүн функциясын аткарбай калышы мүмкүн. Андан ошонун натыйжасында программалык камсыздоо иштебей калышы мүмкүн. Бирок бул биздин сабагыбыздан тышкары бир тема болгон үчүн биз өзгөчө софт программалык камсыздоолордун негизинде иштебей калуусу темасын бүгүн козгойбуз. Программалык камсыздоонун бузулушунун көбүнесе себепкер болгон бул компьютер вирустары болуп саналат. Анткени компьютер вирустарынын баарыбыз билебиз, биздин каалабаган иштерди аткаруусу, башкача айтканда ошол биздин программалык камсыздоонун иштебей калуусуна бир жол түзүү же болбосо ошол максатты аткаруу натыйжасында ошол максат менен түзүлгөн программалык камсыздоолор вирус болуп саналат. Анан сиздер менен азыр ошол вирустардын кандай таасирлери болушу мүмкүн, анан кандай түрлөрдүү вирустар бар, анан ушул вирустар менен күрөшүүдө кайсыл ыкмаларды колдонсок болот сымал, ошо жалпы түшүнүктөргө токтололук. Анда келиңиздер адегенде таасирине токтололук. Көбүнесе вирустар компьютердин үзгүлтүксүз иштеп келаткан компьютердин эле бузулуусуна себеп болушу мүмкүн.
Windows тармагында өзгөчө иштегендерге бул бир таанымал эле көрүнүш болсо керек. Көк экран каталары дейбиз, программалык камсыздообуз же болбосо операциондук системабыз негизинен иштебей калышы мүмкүн. Көбүн эсе ошол вирустар ушундай натыйжага алып келиши мүмкүн. Компьютердин жай иштөөсүнө себеп болушу мүмкүн. Анткени вирустардын түрлөрүнө да токтолобуз. Компьютердин сизден тышкары ушул сиздин компьютерди башка программалык камсыздоолорго иштөөсүн камсыз кыла турчу вирустун түрлөрү бар. Акыркы мезгилдерде сиздин ордуңузга сиздин компьютерди ошо биткоин сымал крипто акчалардын майнингинде колдонуу ыкмалары дагы каралган. Эми иш ошого чейин жетти десек да болот. Эми компьютериңизди же болбосо эгерде күчтүү сервериңиз болсо, сервериңизди сизден башка бирөөлөр өзүнүн муктаждыктарына, талаптарына ыңгайлаштырып колдонуусу мүмкүн дедик. Ошол компьютерди демек жай иштөөсүнө себеп болушу мүмкүн. Файлдардын жоголуусуна себеп болушу мүмкүн. Албетте керектүү файлдардын жоголуусу программалык камсыздоонуздун иштөөсүнө бир тоскоолдук жаратат десек да болот. Анан сактагычта көлөмдүн азаюусу мүмкүн дедик. Анткени программалык камсыздоолор, ошо керексиз программалык камсыздоолор керексиз түрдөгү логторду же болбосо керексиз түрдөгү маалыматтарды жаратышы мүмкүн. Сиздин системага бир залакка тийгизгендин жолу ошол сактагычтарыңызды толтуруп салуу. Бул дагы бир ыкма катары колдонулат вирустар тарабынан. Күтүлбөгөн жүрүм-турумдар болуп калышы мүмкүн. Ушу күтүлбөгөн жүрүм-турумдар дегенибиз көбүн эсе malware дейбиз. Акыркы мезгилдерде саны азайды, бирок бир убакыттарда аябай көп эле эсиңиздерде болсо браузерлерде рекламалар, сиз мисалы иштеп жатканда сиздин каалооңуздун тышында бир реклама ачылып калган учурлар кездешчү эле. Ошолорду malware дечү элек, trojan десек дагы болот. Керексиз калкыма терезелери ошол күтүлбөгөн жүрүм-турумдардын бир натыйжасы. Калкыма терезелер дегенибиз ошо pop-up деп коебуз. Иштеп жатканда керексиз бир терезелер ачылып калышы мүмкүн. Белгисиз программалардын иштеп калышы, ошондо программалык камсыздоо, ошондо компьютердин жай иштөөсүнө себеп болгон программалык камсыздоолор жана тармактын активдүүлүгү, башкача айтканда, сиздин инфраструктуралык түзүмүңүздү, ошо сервер түзүмүңүздү өзүнүн башка бир максаттары тарабынан колдонушу мүмкүн. Жана сиздин bandwidth деп коебуз. Бул сизге бөлүнгөн кандайдыр бир интернетти колдонуу көлөмү бар. Ошондо мисалы бир канча мегабит секунда деп берилген силерге ылдамдык бар. Ошол ылдамдыгыңызды жайлатуусу мүмкүн. Анан антивирустарыңыз болсо, балким антивирустарыңызды дагы өчүрүп салышы мүмкүн. Ар кандай ошондой натыйжалар болушу мүмкүн. Ошо вирустун жалпысынан сиздин программалык камсыздоолорго тийгизген таасирине токтолдук. Эми вирустун түрлөрү бул эми таасирлерине байланыштуу эле тема десек болот. Өзгөчө акыркы мезгилдерде калган же кээ бирөө мисалы жоголду десек да болот, бирок дагы эле колдонулуп келген же болбосо таасирин тийгизип келаткан вирустар дагы бар. Бул оң тарабына англис тилиндеги аталыштарын дагы камтыдым. Балким дагы тереңирээк маалымат алганга муктаждыгыңыз болуп калышы мүмкүн. Резиденттик вирус дейбиз. Резидент вирус деп бул көбүнчө сиздин программалык камсыздоонун ичине кирип, кадимки эле резиденттик паспорттун, башкача айтканда, жайгашып алуусу резиденттик вирус деп аталат. Бул эми эң эле оор, эң эле профессионалдуу вирустардын түрү дейбиз. Бул эми көбүн эсе системалык файлдардын ичине өзүн терең киргизип алган үчүн кийин муну резиденттик вирусту чыгаруу оорго турат. Бирок өзгөчө кандай десек, өлкөлөр арасы саясаттардын дагы, чоң саясаттардын жүргүзүлүшүндө себеп болгон ошол вирустун түрү резиденттик вирустар.
атынан да белгилүү болгондой ушу компьютердик тармактын ичине киргенден кийин өзүнүн ошол компьютердин тармактын ичинде ошол жактын жараны катары таанытып ушу резиденттик бир колуна паспорт алуусу, башкача айтканда ошол программаны камсыздоонун ичиндеги антивирустар ал программаны көргөндө бул сен бизденсиң дей турган деңгээлге алып келүүсү, муну менен эми күрөшүү албетте абдан жогорку деңгээлде жүргүзүшү керек. Көп тараптуу вирустар бар дедик. Бул эми системанын ар кандай бөлүктөрүнө таасирин тийгизүүчү вирустар. Түздөн түз вирус дейбиз, direct action вирустары. Бул конкреттүү бир ишти аткара турчу вирустар. Мисалы, келди сиздин программалык камсыздоодо сиздин эң негизги болгон бир файл бар, ошол файлды өчүрүп салуу максаты менен түзүлгөн вирустар, түздөн түз таасир тийгизүүчү вирустар дейбиз. Браузер уурулары дейбиз, браузер хайджекер. Акыркы мезгилдерде албетте программалык камсыздоолор, өзгөчө браузерди иштеп чыккан компаниялар, ошол эле Firefox, Chrome, Edge сымал, Opera сымал программалык камсыздоолор, браузерди иштеп чыккан компаниялар коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыздаган үчүн бул тема көбүн эсе жоголду десек болот, браузер уурулары. Бирок ортодо дагы эле бул коркунуч бар. Көбүн эсе ошол браузер аркылуу бир маалыматты бир жакка жиберип жатканда же бир жактан маалымат алып жатканда ортодо man in the middle деп коебуз. Ортодо бир адам эки тараптын ортосуна белгисиз кирип алып, эки тараптын ортосундагы сүйлөшүүлөрдү, маалымат алуу берүүлөрдү өзүнө бир копиясын же болбосо бир өзүнө керектүү болгон маалыматтарды алып калуусун камсыз кылуу эле көбүн эче браузер уурулары. Бирок акыркы мезгилдерде андай уурулуктар азайды. Үстүнө жазуу вирусу дейбиз, overwrite вирус. Бул көбүн эсе ушу резидент вирустун бир түрү десек болот. Сиздин системанын ичинде бир файлды толугу менен өчүрүп салбайт, тескерисинче ошол файлдын ичине өзү ошол файлмын деген сымал, бирок ичин өзгөртүп, файлдын аталышын өзгөртпөй, ичинде сакталып калуусу, жашынып калуусу десек дагы туура болот. Overwrite вирус, үстүнө жазуу вирусу түрү бар. WebScript вирусу бул көбүн эсе браузер менен дагы тиешелүү. Веб колдомолорунда өзгөчө сиздерге жагымдуу бир программа катары келиши мүмкүн. Мисалы, бир жардамчы катары колдонулган бир жактан жүктөп алгансыздыр, дайым колдоносуз. Бирок WebScript вирустары көбүн эсе сиздин аткарып аткан ишиңизден тышкары сизге тиешелүү маалыматтарды башка жактарга жиберип калышы мүмкүн. Файл инфекциясы дедик, бул эми мурда эми 80-90 кийин 2000 жылдары дагы эң көп тараган вирустардан бирөө эле файл инфектор. Бул көбүн эсе эсиңиздерде болсо флешкаларыңызды толугу менен көрүлбөй калган же флешкаңыздын ичиндеги файлдарды көрүнбөй калган абалга алып келген вирус акыркы мезгилдерде 5 жыл мурда болсо керек эле, менин эсимде болгондо аябай таралган вирус эле, эсиңиздерде болсо. Азыр деле бар, бирок азайды. Ошол файл инфектор, файл инфекциясы десек. Тармактык вирустар, резиденттик вирустар сымал эле абдан мындай профессионалдуу, өйдөнкү деңгээлдеги вирустардын түрү. Анткени тармакты, сиздин тармагыңызды, инфраструктураңыздын ичине вирус киргизип коюу, бул эми сиздин системаңызда кийинчерээк каалаган иштерди аткаруу десек болот. Жүктөө секторунун вирусу, boot sector virus, бул дагы көбүн эсе резиденттик вирустун бир түрү болуп саналат. Мисалы, сиз программалык камсыздооңузду иштей турган операциондук системаңызды Windows же болбосо Linux, эми Linux, Mac'тарда, iOS'терде вирустун түрлөрү азыраак, вирустар көбүнчө Windows'та. Анткени эң кенен колдонулган операциондук система Windows болгон үчүн толугу менен форматирование дейбиз го, форматтап такыр эле Windows'уңузду алып жаңыдан Windows жүктөсөңүз дагы вирус кетпей калышы мүмкүн. Ушул boot sector virus дейбиз, бул жүктөө секторуна жайгашып алган вирустар. Бирок бул эми андай вирустардын түрү менен биз көбүнчө жөнөкөй карапайым адамдар көбүнчө кезиктирбейбиз. Булар эми көбүнчө чоң корпорацияларда, өзгөчө
бири менен атаандаштыгы көп болгон өлкөлөрдүн ортосунда колдонулган ыкмалар десек болот. Эми булар вирустар менен күрөшүүнүн негизги 3 иши бар десек болот, же 3 ыкмасы бар десек болот. Ал дегенде бул албетте туура иш алып баруу, ушундай вирустар бар экенин, кандайдыр бир мындай күмөндүү иш аракет болуп жатканда дароо ошол күмөндүү иш аракетке бир алдын алуу чараларын көрүү, бул компьютер вирусу менен күрөшүүнүн эң маанилүү бир 80% ыкмасы десек болот. Андан кийин албетте кабардар болуу, мындай вирустун түрлөрү, вирустар кайсыл түрдөн кантип кандайча инфекция келиши мүмкүн, вирустар кантип тарашы мүмкүн, же болбосо сиздин компьютер системага серверлериңизге кантип келиши мүмкүн темаларында окутуу иштеринде жүргүзүү, кабардар болуу башкача айтканда. Анан антивирус колдонуу дейбиз, бирок эми антивирустар азыркыга чейин көптөгөн ролду аткарып келди, бирок акыркы мезгилдерде өзгөчө программалык операциондук системалар, ошол эле Windows башта өздөрү дагы өзүнүн ичине антивирус системаларын камтыган үчүн кийинки үчүнчү тарап антивирустарга муктаждык азайды десек дагы болот. Бирок бир мезгилдерде антивирустар абдан активдүү колдонулган мезгил эле, билесиздер. Сөзсүз түрдө антивирус жүктөйт элек. Windows 7 көбүнчө Windows 7ден кийин Windows 10, азыркы учурда Windows 11 өзүнүн ичинде Bitdefender өзүнүн ичиндеги камтылган антивирустар менен келген үчүн көбүнчө үчүнчү тарап антивирустар азайды, колдонбой калдык десек дагы болот. Эми бул компьютер вирусунун таасирлерине, түрлөрүнө жана алдын алуу ыкмаларына токтолдук, бирок маалымат темасы дагы маанилүү. Маалыматтардын, ушул биздин программалык камсыздоонун ичинде колдонулган маалыматтардын керексиз башка бирөөлөр тарабынан уурдалуусун алдын алуу, ушу маалыматтын камын көрүүнүн программалык камсыздоонун коопсуздугунун негизги блокторунан бирөө болуп эсептелинет. Бул боюнча эми албетте тийиштүү адистер иш жүргүзүш керек. Ошондо коопсуздук инженерлери, security engineers дейбиз. Булар программалык камсыздообуздун жайгашкан инфраструктурасынан баштап программалык камсыздоонун өзүнө чейин аудиттерди, инструкцияларды баардыгын өздөрү жүргүзүп, кийинчерээк башка бирөөлөр бул программалык камсыздоонун ичинде камтылган маалыматтардын уурдалуусун алдын алганга аракет кылышат. Мунун эми алдын алуунун жолдорунан негизги блокторуна токтоло кетелик. Бул албетте программалык камсыздоонун дизайны тууралуу сөз болгон соң, бул бүтүндүк болуш керек. Бүтүндүк дегенибиз бир бүтүн дегени ичинде кандайдыр бир сынык же болбосо жаракат болбошу керек дегенибиз. Анткени сынык же жаракат болсо, ошол сыныгы же жаракаты аркылуу ушул үчүнчү тараптардын, биз каалабаган тараптардын биздин системага кирип маалыматтарды чыгарып кетүүсү мүмкүн. Ошондон бүтүндүгүн камсыз кылуу. Жеткиликтүүлүк мааниси бул эми документтештирүү темасында дагы бул теманы камтыдык элек. Жеткиликтүүлүктөн ошол маалымат, биз сактап турган маалымат канчалык башка бирөөлөргө жеткиликтүү деген темада дайым иликтөөлөрдү, аудиттерди, тесттерди дайым камтып турушубуз керек. Анан акыркы ыкмалардан өзгөчө эң көп колдонулган ошо жеткиликтүүлүктү камсыз кылган аутентификация, авторизация жана жоопкерчилик маанилүү, 3 темасы маанилүү. Негизи кибер коопсуздук сабактар сериясында бул аутентификация, авторизация темаларына арналган өзүнчө сабактарыбыз бар. Аларды кенен ошол жакта талдаганга аракет кылабыз. Аутентификация бул көбүнчө биздин колдонуучулардын ролдорун так белгилөө. Ким эмнеге кайсыл ишти аткара алат жана ошол чектери кайсыл. Авторизация системасы болсо ошол ролду кирип жаткан кишини таанып билүү программалык камсыздоонун ичиндеги модулдар. Жоопкерчилик болсо бул көбүнчө журнал кармоо менен ишке ашырылат. Башкача айтканда программалык камсыздоонун ичинде болуп жаткан баардык окуяларды, иштерди бир автоматтык түрдө жазып тура турчу лог системасы дейбиз. Логирование же болбосо журналды кармоо, журналга жазуу иштери
Анан кийинчерээк бир иш болгондо мына саат монча да ушул колдонуучу ушундай ишти аткарыптыр дей тургандай жоопкерчиликти бирөөлөргө өткөрүп берүү. Ошол кишилер дагы мындай нерсе бар экенин, колдонуучулар эгерде ушундай жоопкерчилик системасы каралган болсо, колдонуучулар дагы албетте этияттык менен иш жүргүзгөнгө аракет кылышат. Анда ушуну менен негизги программалык камсыздоолордогу коопсуздук негиздерине арналган сабагыбызды жыйынтыктайлык. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.